Токмок шаарындагы Дөң Арык айылында үрөй учурган окуя катталды. Бир үй бүлө зөөкүрлөр тарабынан айоосуз ур токмокко алынып, учурда ооруканада жандандыруу бөлүмүндө дарыланышууда. Зөөкүрлөрдүн максаты талап тоноо болгон. Өкүнүчтүүсү, кылмышкерлердин бети бир жумадан бери ачылбай жатат. ЛТР каналынын чыгармачыл тобу жабыркагандардын абалын сурап кайтты. Түн ортосунда эшик тарсылдап сыртка чыккан күйөөсүнүн ачуу бакырган үнүн угуп, Анаркүл айым коркконунан 2 жаш баласынын жанынан жыла алган эмес. Атасына жардам берүүгө аракеттенген 12 жаштагы уулунун да баш сөөгүн жара чабышкан. Зөөкүрлөр 36 жаштагы Азамат Бааровду жарым саатка чукул сабап, эс учун жоготкон абалга алып келген. Ошол бир жолдошум каттуу, бир ачуу бир кыйкырды да. Ачуу, ушундай бир ачуу үн менен бакырды. Анан бир убакта балдарымды киргизип атканда артынан жолдошум мындай сүйрөлүп келди да, бизге мындай жардам берем деди, билбейм. Ушундай эмеде артыбыздан келип эле эме кылганда аны да кайра сабап эле анан ошенге маңдайыма жаткырып эле жатып калды ал дагы ошону сабап эле атышты да. Жолдошумду сабап эле атышты. Менин көзүмчө башка чаап аркасынан тамтык жок, башында тамтык жок. Чоң атасынан жардам суроо максатында телефон чалууга аракеттенген улуу баласы алоо дегенге гана үлгүргөн. Эненин жүрөгү сезеттемекчи, ошол саатта Азамат Бааровдун апасы телефон чалуудан мурда ойгонгон. Кайрадан байланыша албаган соң түн ортосунда жөн чалбайт эле деп баласынын үйүнө барган учурда уурулар үйдүн арткы терезесинен качып чыгууга үлгүргөн. Мен кирип эле баламды көрүп эле ошол жерден баламды көргөндө эле эс үчүмдү жоготуп койдум. Анан балам көрүп келиним бир жакта, балам бир жакта онтоп атат, неберем дивандын үстүнө кан куйлуп алып онтоп атат. 12 жаштагы уулунун бир колу иштебей калып, ал аз келгенсип өзү да токмок жеген Анаркүл айым жолдошунун абалына тынчсызданып, көз жашын көлдөтүп отурган кези. Эмгана эсине келген Азамат Бааров ооруканага комадагы абалда түшкөн. Ачык баш мээ травмасы, мындайча айтканда териси жарылып, баш сөөгү сынып, осколочный перелом деп коебуз. Бул болсо көп кырдуу сынык сөөгү мээге кирип кеткен. Мээге кирип, баш мээни абдан жаракат кылып койгон. Бизге отуруп келгенде эс учу жок, комада болчу атасы. Атасы менен кошо баласы, энеси келген. Баласынын болсо акыл эси комада эмес, бирок комага бараткан болчу. Учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Жабырлануучулар, тоноочулар 25 жаштын тегерегиндеги 4 киши болгонун, сураган каражат жок болгондуктан зөөкүрлөр болгон 900 сомду алып кетишкенин айтышты. Кылмышкерлер жөн гана медициналык бет капта болгону менен 6 күндөн бери табыла элек. Ильяс Анарбай уулу, Рыскелдик Өкүлбеков, ЛТР, Чүй облусу.